Биз мындай кылалы. Мен Иса Абсаматович менен макулмун. Ары бери кетпей туруп, биринчиден ошол өтө турган бир тосмонун пайызын түшүрүүгө. Бул негизги маселе. Адамдардын укугун коргоо боюнча, шайлоого жана шайланууга деген укугун коргоо боюнча. Экинчи маселе туура ар бир кыргыз жаранынын шайлоого болгон укугун ордуна келтирүү. Бул бир маселе. Эгер биз 9% эмес 11% кылып койсо дагы бүгүнкү түзүлгөн партия өтөт. Бүгүн түзүп атат го, тууган урук алар булар деген. Өтөт. Муну Гүлнар айым да аябай жакшы билет. Кандай кылып өткөрөт, ал башка маселе. Ушундай эле. 9%дык тосмону азайтышыбыз керек. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө биз карап көрдүк. Бир канча мамлекеттерде канча пайыз калктын жалпы саны парламенттик шайлоого үнүн кошо алды. Соңку, мына азыркы 5 партия отурган парламентте жалпы калктын санын, шайлоочулардын санын алып келгенде болгону 39% ушунча болду. Ушундай? Демек, 61% Кыргызстандын жараны сыртка кыргытылган. Сенин добушуңдун кажети жок деген. Сыртта иштеп жүргөндөрдү мен айтпайын, аларды ансыз деле киргизген жок. Кыргызстандын ичинде жүргөн азаматтардын 61%-нын добушу эске алынган эмес. Мындайча айтканда, кыргыз коомчулугунун 3/1 гана бөлүгү бүгүнкү парламентте өзүнүн өкүлдөрүн шайлады. 3/2 бөлүгү шайлаган жок. Анан биз парламент туруктуу болуш үчүн биз ушуну түшүрүшүбүз керек дегенде, экинчи маселени ушуну коюшубуз керек. Ар бир кыргыз жараны шайлоого укугу бар. Алайда жашап аткан жигиттин же аксакалдын, бир кемпир чалдын тизмеси кеминден чыкпаш керек. Ысык көл районундагы жашап аткан азаматтардын тизмеси кадам жайдан чыкпаш керек. Буга ким жооп берет? Себеп президент ант ичип атат. Мен Кыргыз Республикасынын конституциясын ыйык сактап, Кыргыз Республикасынын адамдарынын укуктарын сактоого ант берем. Анын укугу шайлоого жана шайланууга. Ант ичтиңби? Сакта. Болбосо ант ичпе. Жөнөкөй эле маселе. Бул жерге чоң бир эл аралык симпозиум, конференция өткөрүүнүн кереги жок. Убада бердиңби? Аткар. Биздин конституцияда жазылып турабы? Шайлоого жана шайланууга укугу бар деп. Камсыз кыл. Ал кыргыз жараны кайда жүрсө дагы камсыз кыл. Маселен, эмне үчүн Россияда жүргөн 700 000 жаранын шайлоого укугу жок? Түркияда жүргөн 30 000. Мына мен кече келдим. Ошол жакта биздин студенттер менен, жарандар менен жолугуп. Алар сурап атат, эмне үчүн биздин шайлоого укугубуз жок? Эмне үчүн Казакстанда жашап иштеп аткан кыргыздардын укугу жок? Эмне үчүн? Анда аны жарандыктан чыгарып салгыла. Силер биздин жаран эмессиңер дегиле. Анда болбосо конституцияга жазып коелу. Мен Исхак Абсаматовичтин сунушун колдоо менен ушул экинчи маселени, ар бир кыргыз жаранын шайлоого укугун камсыз кылуу деген маселени коет элем да. Жанагы тосмону шайлоодон өтүү 9%. Туура, 3% дейби, 5% дейби, маселе жок. Как Юлий Цезарь говорил, требуя максимум, требуя невозможного, получишь максимум. Если мы сейчас потребуем 3%, тогда, наверное, и задумается. Почему? Потому что Белый дом она имеет свое свойство. Если кто-то инициирует, обязательно надо сделать так, как будто 0,5% надо добавить. Если 3% потребуем, может мы получим и 5%. Да, это ради стабильности, ради общества, ради реализации конституционных прав граждан Кыргызской Республики. Это прекрасно, положительно. Факт. Учитывая экстренность сегодняшней встречи нашей, я считаю, что дело дальше пойдет. Надеюсь на это. От вас зависит. Если от нас зависит, то если вы имеете в виду конкретно Бетон Кыргызстан с первых дней говорит об этом, говорил и будет говорить об этом. Потому что обеспечение гражданских прав граждан Кыргызской Республики – святая обязанность. С сегодняшнего дня Центр избирком совместно с определенными властными структурами вы должны обеспечить, заниматься конституционными правами граждан Кыргызской Республики. Я недавно сделал заявление, что министр иностранных дел Российской Федерации Лавров
сделал заявление во время выборной кампании Украины. Если Украина официально будет обращаться к нам, то мы готовы обеспечить и оказывать всяческую поддержку, помощь в реализации конституционных прав граждан Украины, которые временно проживают и работают на территории Российской Федерации. Пока не поздно, кыргызская власть должна заниматься этим. Не только по отношению к Российской Федерации, но и в Казахстане, в Турции, в Соединенных Штатах, для того, чтобы обеспечить гражданские права, конституционные права граждан Кыргызской Республики. Ушуну да киргизип койгон болсок, биз менимче алардын дагы өкүлү да, жогорку кеңеш деген алардын да өкүлү. Сыртта жашап атабы, Австрияда, Африкада болобу, алар биздин өкүлүбүз деп эсептейт жогорку кеңеште. Ушул сунушту киргизем. Жанакы Тосмону ушундай дейм. Мына жанакы 5 миллионго көтөрүп койгон, бул менимче бүгүнкү күндөгү жогорку кеңештин элден ушунчалык алыс экендигинин белгиси да бул. Бул аябагандай каттуу жапайычылык. Болуп көрбөгөндөй, менин чөнтөгүмдө акчам бар, мен бара алам, сен унчукпа деген сөз да бул. Ой, чортаман, кайда баратасың деген эле суроо бул, мындай түшүнгөн кишиге. Ак сөйөктөрдүн арасына кирбейсиң деген сөз. Мына ушул маселени, ушул 3 маселени койгон болсок, калгандарын анан жүрө-жүрө оңдоп, түздөп бара берсек болот. Рахмат. Алхамурда, а по поводу преференциального голосования сиздин? Муну алып өтүш кыйын азыр. Ал өтпөйт. Бул аябай чоң тополоң кылат. Мына Ишенбай Дүйшөнбаевич депутат болуп жүргөн кезинде, Борборлук шайлоо комиссиясында иштеп жүргөн кезинде дагы ушуну киргизген. Ушуну сунуштаган. Бирок өтүшү кыйын. Бул талашты жаратып коет. Биз шайлоочулардын санына жараша бөлөбүзбү? Же бир область, бир добуш дегендей принцип көтөбүзбү деп бул 1 жылдан ашык кыргыз канча жыл жашаса ошончого созулуп кете турган маселе бул. Бүгүнкү күндө жана Тосмону кыскартып, анан адамдардын шайлоого болгон укугун гана калдына келтирип койсо, бул дагы бүгүнкү күндө бир аябай алдына жүргөн чоң кадам болмок. Ошондой болот деген ишенимдебиз, буюрса. Я просто в качестве ремарки скажу, пользуюсь, так сказать, своим положением модератора, потому что как раз-таки со стороны особенно молодых партий, внепарламентских партий и гражданских активистов говорится о необходимости внедрения преференциального голосования. Тоже делают очень большой упор, равно как и на снижение... Я не против. Я просто на кыргызском языке говорил, я не против. Дело Я в знаю, том, что вы что не это, да, это будет вызывать большие спорные какие-то там вопросы, она будет затягиваться. А вы же говорите, требуете невозможного и получишь максимум. Я выразил свое мнение. Если вы хотите добавить Да. это... Нет, я просто Нет хотела проблем. уточниться. Да, пожалуйста. Тогда у кого еще какие мнения будут? У нас так свободная дискуссия, Джанар Мурза.